Мурун депутаттар бир мандаттуу шайлоо системасы менен келишчү. Учурда партиялык тизмек иштейт. Келечекте аралаш шайлоо системасы орногону турат. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Парламент бүгүнкү күндө Кыргызстанда партиялык система иштейт. Тагыраагы жогорку кеңешке депутат болууну каалагандар кайсы бир партиянын тизмегине кошулушу шарт. Эми болсо ири саясий уюмдар чачырап, ар ким өзү үчүн чуркап калабы. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова бир мандаттуу жана партиялык системанын айырмасын жана оң терсин чечмелеп берем. Кыргызстанда конституция кайрадан бычылганы турат. Президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров темир тордон чыгаар замат дал ушул демилгени көтөргөн болчу. Бүтүндөй жалпы эл партияга каршы билесиңер, бир мандаттуу округтан шайланалы деп атат. Ар ким өзүнүн район депутатын жиберели деп атат. Мен муну 2013-жылдан бери айтып келатам. Какшап да айтып келатам, жакшылап да айтып келатам. Бир мандаттуу шайлоо системасы деген эмне? Жалпак тил менен айтканда, Кыргызстан бир нече шайлоо округтарынан турса, ар бир округтан парламентке бир гана талапкер өтө алат. Тагыраагы бир округтан бир нече талапкер шайлоого катышуу ниетин билдирсе, ичинен эң көп добуш алганы депутат болуп келет. Бирок ал өзүнүн округунан сырткары башка жерде талапкерлигин көрсөтө албайт. Анткени ар бир округтун шайлоо тизмеги өзүнчө түзүлөт. Турат үчүн өлкөбүз ушундай, система ушундай. Бир мандаттуу шайлоо системасынын оң жана терс жактарына токтолсок, ага каршы чыккандар парламентти акчалуу олигархтар ээлеп алышат деп чоочулап турушат. Эгер бир округтан капчыктуу жана карапайым эки талапкер чыкса, анда кимиси жегет деген суроо жүйөлүү болуп турат. Өкмөттүн чоң мүддөсү турганда айрым кишилердин кичинекей мүддөсү да кеп бекен. 2005-жылы бир мандаттуу система менен шайлоо өтүп, 3-чакырылышта бир да аял депутат болгон эмес. Жарымы бир мандаттуу системадан болсо, анда ошол жарымында жалаң бай олигархтар келет. Ал эми оң жагындагы айта кетсек, талапкерлер кайсы бир партиянын аркасына жашынбай, электорат менен өзү иш алып барганга аргасыз болот. Алими бундагы, анарбай бундагы, экөөтөн жарабайт. Кыргызстандын тарыхында бир мандаттуу шайлоо системасы 1995-жылы колдонулуп, жогорку кеңештин курамы 105 депутаттан түзүлгөн. Ал маалда азыркыдай жаштарга, айымдарга жана башка улуттарга деген квота жок болгон. Арадан 5 жыл өткөн соң 2000-жылы жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо аралаш система аркылуу жүргүзүлгөн. Тагыраагы парламенттин бир бөлүгү бир мандаттуу шайлоо системасы аркылуу келишсе, дагы бир бөлүгү партиялык тизме аркылуу шайланышкан. Өкүлдөрүнүн саны 90-го чейин кыскартылган. Ортодон өлкөдө биринчи революция жүз берип, бийлик алмашып, Акаевдин ордуна Бакиев келет. 2007-жылы декабрь айында Кыргыз парламенти толугу менен партиялык системага өтөт. Белгилүү болгондой, партиялык система менен келген эл өкүлдөрү 3 жылга жетпеген аралыкта 2010-жылы экинчи ыңкылапта ишин токтотууга аргасыз болушкан. Аны үчүн кайра революция уюштуруу керек. Кулакка тартуу деген болот. Кимди кулакка тарткан жүрөсүңөр? 2010-жылы кайрадан конституциялык реформа жасалып, октябрь айында жогорку кеңештин депутаттарынын саны 120-га чейин көтөрүлүп, партиялык система сакталып калган. 2015-жылы парламенттик шайлоодо партиялык система менен жогорку кеңешке 6 саясий партия өтүп келишкен. Ал эми бул жылы болсо 4-октябрдан кийин ийгиликсиз аяктаган парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстан кайрадан 2005-жылдагыдай аралаш системага, бир бөлүгү бир мандаттуу, ал эми калган жарымы партиялык тизме аркылуу келиши керек деген ойду Садыр Жапаров Ош жергесинде жүрүп кыйытты. Биз бир мандаттуу округга кайталы келели десек, партиялык система болсун деп дагы талашып аткандар бар. Жарымы одномандатный болсун, жарымы партийный болсун деп. Бирок долбоордо ошо жарымы одномандатный, жарымы партийный деп көрсөтүлдү. Бирок сөз болуп жаткан баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор даяр болуп калды деп айтылганы менен азырынча ачыкка чыга элек. 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз. Бирок мыйзам таануучулар конституцияны өзгөртүүдө мыйзам талаптары бузулуп жатканын белгилешти. Анткени конституциянын 114-беренесине ылайык баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу демилге көтөрүлсө, ал алгач экспертизадан кийин коомдук талкуудан өтүшү шарт. Ага бери деген
дегенде эле 6 ай керектелет. Андан соң гана жогорку кеңеш мыйзам долбоорун өз кароосуна алып 3 окуудан бекитип бериши шарт. Ар бир окуунун ортосундагы аралык 2 айдан кем болбошу шарт дешет адистер. Ошондо орто эсеп менен алганда конституциялык реформа жасоо үчүн 10 айдай керектелет. Ал эми Садыр Жапаров болсо парламенттик шайлоо жаздан чыкпай өткөрүлөт. Ага чейин конституциялык реформа жасалат деп жар салды. Жарымы партиялык, жарымын бир мандаттуу система менен шайлаганда эмне өзгөрөт? Мен үчүн түшүнүксүз. Бул популизм. Юристтер, конституционалисттер баш мыйзамды өзгөртүү боюнча эрежелердин баары бузула турганын айтып жатат. Конституциялык кеңешме деп түзүп коюп, ал жакта бир адамдарды сүйлөтүп, сыналгыдан көрсөтүп коюу конституциялык реформа болуп эсептелбейт. Кыргызстанда бир мандаттуудагы, партиялык тизме аркылуудагы шайлоо системалары ийгиликсиз аяктаган. Мисалга келтирсек, 2005-жылдагы Жок азын революциясына бир мандаттуу шайлоо системасы себеп болгон. Ал эми акыркы 4-октябрда партиялык тизме аркылуу шайлоо ыкмасы өлкөдөгү бийликтин алмашуусуна түрткү болду. Ну давай, возвращай нас назад, к прежней жизни. Пожалуйста. Салам алейкум, байке. Убакыт келелек дегендей. Белгилей кетсек, шайлоо системасын жана мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү боюнча конституциялык реформалар тууралуу демилгелер азырынча ооз-2 гана айтылып, анын долбоору ачыктала элек. Кыскасы, расмий документ качан ачыкка чыгат азырынча белгисиз. Баш мыйзамды быча турган демилгелер жарыяланар замат тиш өтпөгөн жерлерин жалпак тил менен түшүндүрүп турабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Кыскасы, долбоорунун Facebook, Instagram жана YouTube каналдарына катталып, пикириңизди калтырып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.